Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфир өз ишин баштамакчы. Студияда сиздер менен мен Мурат Жолкеев. Ал эми биз маекти баштаарындасында жалпы Кыргызстандын момул мусулмандарын жаркырап кирип келген айлардын падышасы болгон Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктоо менен орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Ал эми бүгүн биздин темабыз ушул айтылып жаткан орозого арналмакчы. Тактап айтканда, орозонун ден соолукка болгон таасирлери тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу адис чакырдык элек. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Каримов Нургазы Аскарбекович, тиш доктору, имплантолог, Асурден клиникаларынын негиздөөчүсү Нургазы Аскарбекович студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эскертип кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде ушул айтылып жаткан орозонун ден соолукка болгон таасирлери тууралуу ойлоруңуздар же пикирлериңиздер, суроолоруңуздар болсо, биздин адиске же биздин эфирге анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи эле суроом ушул айтылып жатпайлыкпы, Нургазы Аскарбекович, ушу орозонун ден соолукка болгон таасирлери же болсо касиеттери деп атабыз да. Ушуну сиз баягы медициналык көз караш менен бизге мындай чечмелеп бергенге аракет кылсаңыз, биринчи эле суроом ушул пайдасы эмнеде? Биринчиден кирип келген куттуу орозо айыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Бул Кудайым буйрса бир жылда күтүлүп келген орозо ай болду. Чыдамсыздык менен күттүк. Мына Кудайым буйруп ошо орозо айынын башкы күндөрүнө турабыз. Бул орозодо биринчи эле кармаганыбызда Кудайым буйругандан кийин ар бир кишиге бул милдет болуп калат экен. Милдетибизди кантип аткарабыз? Эртең менен таң аткандан күн батканга чейин тутабыз. Демек, биз тамак аштан тыйылабыз. Андан сырткары башка дагы бир күнөө иштерден, катуу сүйлөгөндөн, жаман ойлордон эң негизгиси ушул нерселер болот. Жаман ой, дагы бир жаман көз караштардан тыйылат экенбиз да. Буну менен биз медицинада дагы бул Куранга дал келип, ушул канча жыл мурда айтылган, жазылган Куранды эми изилдеп чыгышып, медицинада ушул ден соолукка пайдалуу экен дегенде бул Куранда жазылып калыптыр да. Эң жакшы. Демек, биз негизги биринчи айта турган нерсе тамактан башка тыйыла турган нерсебиз сиз айткан жаман ойлордон тыйылышыбыз керек экен. Орозо күндөрү биз жаман ойдон тыйылышыбыз керек экен. Жаман ойдон тыйыла турган болсок, биздин кан айлануу системабыз же болбосо мээбиз жүрөктөгү жана канды аорта деп коебуз, ошол жерден канды бөлүп бергенде нормасы менен түз бөлүп берет экен да. Кан түз жүргөндө биздин кан айлануу системабызда бүт кан тамырларыбыз да жакшы жүрөт экен. Демек, оорулар пайда болбойт экен. Жакшы ойлоно турган болсок. Андан сырткары жаман нерсени көрүп, өзүбүзгө ошол жаман нерсенин жаман жагын кабыл албай, мындай болгон турбайбы деп кичине боорубуз сабырдуулук кыла турган болсок, анда дагы эле ошол кан айлануу системабыз дагы жөндөйт экен дагы, туура жолго түшөт экен дагы. Ичиндеги жана кан тамырды мисалы үчүн чоң турба катарында элестете турган болсок, эки четине биз жанагы суу түтүкчөлөрүнөн алсак болот, ржавчина деп коебуз. Ошол сыяктуу майлар топтолбойт, холестериндер топтолбойт экен дагы, биздин кан айлануубуз жакшы болуп, оорубуз жок болот экен. Анан дагы медицинада ушуну дагы бир далилдешип атат, далилденип атат дагы бүгүнкү күндө деле ачка жүрсөк, биз ачка жүрсөк, ичибиздеги ашказандын иштөө функциясы туура болот экен. Демек, эртең менен суу менен же болсо тамак менен тамактандык, ал өзүнүн функциясын, ашказан өзүнүн функциясын аткарып, ичиндеги тамакты баардыгын переварить этип дегенде же болбосо сиңирип алгандан кийин башка иши жок калганда мээге жиберет экен. Бул жакта эчтеке калган жок деп, эми кабарды, информация деп коебуз. Кабарды мээге жибергенден кийин кабар бизге мээ айтат, ошол жерден биздин кан тамырларыбыз ошол жерден ачылып көбүрөөк иштеп баштайт экен. Ой жүгүртүүбүз көбүрөөк болот экен. Ой жүгүртүү көбүрөөк болгондо адамдын чыгармачылык мүнөздөгү же болсо өзүнүн ичинде жаткан кандайдыр бир нерсени, бир таланты болсо ошол иштеп баштайт экен. Ошодон улам бул медицинада дагы ушул нерсе далилденди. Жакшы. Дагы бир суроо, ушул сизге медициналык көз караш менен айтып өтсөңүз, орозону негизи кайсы жаштан баштап кармаса тутса болот да? Себеби бул жөнүндө мындай коомчулукта ар кандай ойлор айтылып атат, анын үстүнө
өзүңүз байкасаңыз керек, акыркы мезгилде өспүрүмдөр абдан орозону көп кармап атышат да. Ооба, туура айтасыз. Медицинада деле бар бир жумада 2 жолу ачка калуу же болбосо бир жылда 1 ай ачка калуу, кичине орозо кармоо. Бул медицинада дагы бар. Себеби дегенде биздин ашказаныбызга тамактарды туура эмес жеп, шлактар ошол чогулуп калат экен. Анан муну канча жаштан кармоо керек дегенде, динде жазылгандагыдай эле медицинадагы ошого келип такалат. Анткени динде эркек бала 12 жашынан биз ошону көбүрөөк кармайбыз. 12 жаштан баштап туруп, кыз балдар 9 жаштан баштап туруп орозо кармоосу абзел болот. Медицинада кыздарды айта албайм, бирок эркек балдар 12 жаштан баштап туура тамактанса, же болбосо 12 жаштан баштап орозо кармаса, байланыштуу бар экен. Угуп коюп, кандай маек сулансак. Саламатсызбы, урматтуу телөгөрүүчү угатабыз, оюңузду, сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатчылык. Мен Нургазы Байкебек проводыда орозо убагында ооз бекиткен деген тишти зумный паста менен жуулса, ошол ооз ачылып калбайбы, анан пломбу тишти тазалап койдурса да ооз ачылып калбайбы, ошол. Жакшы, рахмат. Жакшы суроо бердиңиз. Рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү болду. Бул мен ушуну дагы бир 10 жыл мурда да тактап сурадым эле. Быйыл дагы оорулуулар келип, орозо башталгандан кийин эле ишибизди жүргүзүп атабыз. Келип сурап, дагы бир тактап көрөсүзбү деген учурлар болду. Ошол кезде биз мусулмандар дин башкармалыгына же болбосо зам муфтийге чейин чалып тактап билген учурларыбыз болду. Ооздогу тиштердин арасынан кандайдыр бир себептер менен курт жеп, тастасылачыш керек болуп, же дарылатыш керек болсо, бул учурда уколду оозга алып туруп, тишти дарылатканда ооз ачылбайт экен. Же болбосо тамактан өтпөсө, жутуп албаса, суу менен дарыланат, тазаланат да. Ошол учурда тазалаганда ошол сууну же болбосо канап кеткен болсо, канын жутуп албаса, ооз ачылбайт экен. Биз ар бир кыймылыбызда оорулуудан сурап турабыз, жутуп алган жоксузбу деп. Демек, жутуп албагандан кийин ооз ачылбайт деп бизге уруксат берген, ошону менен иштеп атабыз. Нургазы мырза, айтып өтсөңүз, мынакей биз сиз деле барып жүрөбүз, биз деле барып көрүп келдик ошо Дубайда, башка араб мамлекеттеринде ушу орозо мезгилинде, ыйык Рамазан айында сиздердикинде ушу дарылоо учурлары же болбосо тамактануу, тамак азык тармактарында иштегендер сөзсүз түрдө жумушун ооз ачкандан кийин түнкү мезгилде кылышат экен да. Сиздер ушуга өтүүгө аракет кылган жоксуздарбы? Себеби берип аткан, мен деле сизге баргым келет, балким тишим ооруп же болбосо бир жерим, же болбосо бөлөк доктурга баргым келет, бир жерим ооруп атса, мен оозумду ачып алып мындай башкача айтканда, Кудайдын астында күнөө кылбай, көңүлүм ток болуп баргым келет да. Ушуга назар салып көргөн жоксуздарбы? Бизде ушундай учурлар болуп калды. Орозо кармаган кишилер бизге чалып, телефон чалып, мен ифтардан кийин, орозодон кийин барайын, оозум ачкандан кийин барайын деген учурларда биз ооз ачкандан кийин билесиз, шам намазы окулат, анан кийин ооз курсак тоет. Ошол кезден кийин деп түшүнбөшүбүз керек. Анан кийин бизде жана тарайых намаздары бар. Ошолорду окугандан түнкү саат 12ден кайра ооз бекиткен учурга чейин иштеген күндөрүбүз болду. Анткени ошол оорулуу өзү билет, өзү дагы дин жолунда жүргөн адам, же болбосо өзү ооз ачылып кетишинен коркот. Ошондой учурларда түнкү 1, 2, 3кө чейин ооз бекитилген убакка чейин иштеп, анан барып оозду бекитип жатып эс алган күндөр болду. Эң жакшы эбеде бизге окшогон адамдардын дагы күнөөгө баттырбай жакшы иштерди улаттырсыздар да. Сиз жана сөзүңүздү улаттыңыз эле, суроо бөлүп койду эле, 12 жаштан деп айтып аттык элек да. Ушуга медициналык көз карашта, медициналык көз карашта жери болсо, медициналык көз карашта 12 жаштан баштап кармалат. Анан ден соолугу жакшы болсо, ден соолугунун ичинен биз ашказанды көбүрөөк басым жасайбыз. Ашказан ооруларына деп, анткени ашказанга тамак аш же болбосо суу же болбосо ушул сыяктуу ашказан кыймылына келтирип тура турган биздин жемиштерибиз барып турбаса, ашказан иштен чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн көбүнчө ашказан ооруларына көбүрөөк басым жасайт. Анан жүрөк оорулары, анан нерв оорулары.
Ушунда калган учурларда ошол доктор кеңеш берсе, ошол өспүрүмдөр кармай берсе болот. Мынакей, сиз доктор катары дагы бир суроом, дарыгер катары жаралып атат. Айтып өзүңүз айтып өттүңүз, доктурлар уруксат берсе деп. Орозо кармаардын астында негизи кармай турган адам, тута турган адам сөзсүз түрдө барып дарыгерден бир сере кеңеш сурап, ден соолугун каратып алыш керекпи? Бул зарылбы? Жок, бул нерсе зарыл эмес. Ден соолугу чың, өзүн жакшы сезген киши барып орозосун кармай берсе болот. Анан кийин өзүн бир жерде кандайдыр бир отурганда, отуруп турганда көздөр караңгылашып кеткен учурлар болот. Кан азайып кеткен учурлар болот. Же болбосо дагы бир тамак жеген сайын курсагына жел толуп калган учурлар болот. Ошол учурларда дарыгерге барып көрүнүш керек. Же көпчүлүк учурда биздин азыркы күндө барып дарыгерге көрүнүп, анан уруксат алып, анан орозо кармоо деген жок. Ден соолугуна жараша эле анализ тапшырып эле кармай берсе болот экен да. Дагы бир суроо, мынакей биз жаш жеткинчек өспүрүмдөр жөнүндө айтып атабыз. Эми канча жашка чейин негизи баягы медициналык көз караш менен айтсаңыз, орозону тутуу баягы туура болот, канча жаштан кийин орозону кармабай деле койсо болот да? Медицинада бул айталы, мисалы үчүн 35 жаш, 40 жаш кичине оорусу бар. Же болбосо 80-90 жаштагы кишинин деле оорусу жок, өзүн чың жакшы алып жүрөт. Ушулар кармай берсе болот. Жаштар жана оорусуна себептүү болуп оору кармай албай калып атпайбы? Анан эгерде кармай бере турган болсо, биздин жана ашказан оорулары, нерв, жүрөк, кан тамыр оорулары күч алып кете турган болсо, анда тыюу салынат. Негизи орозо кармап атканда учурда эле ошондой бир илдетиң жок болуп жүрүп, бирок ошондой илдетиң пайда болуп, бир кандайдыр бир оорулар пайда болуп, жаның кыйналып, жаның кейип атса, эмне кылышыбыз керек? Бул учурда мындай болуп калышы мүмкүн. Орозо кармаган учурда орозого байланыштуу оорулар пайда болбойт. Тескерисинче, биздин раковый клеткалар, же болбосо холестериндин да жакшы холестерин, жаман холестерин деген бар. Ошол жаман холестериндер биздин кан тамырга оорушуп, май сыяктуу болуп жармашып калат. Ошолордун баары кетип, кайра биз өзүбүздү чың сезип калабыз. Бул медицинада дагы тастыкталган. Эгерде ден соолук жаман болуп турган болсо, бул демек орозону кармоо менен жакшы болуп кетиши толук мүмкүн. Кээ бир учурларда сахар оорулары, мисалы үчүн айталы, сахар ооруну биз дарыгерлер диета карма деп диетага отургузабыз. Бул диета деген сөз орозо. Демек тамак ашты, курулган, же болбосо жанагындай майлуу нерселерди жебе, ашыкча кантты жебе, ашыкча туздууну жебе деп диетага отургузуп атат. Орозо эртең менен кечке эчтеке жебе деп атат. Орозодо эчтеке жебе деп эле койбостон, ал жаман ойлонбо, жаман сүйлөбө, урушпа деп дагы айтып атат да. Ошон үчүн медицина ушундай оорулардын орозо ушуларды дарылап койгон учурлары бар да. Ушундай фактылар бар, Ушундай фактылар бар. Киши кант оорусу менен ооруйт, же болбосо ашказан язвасы деп коебуз, ошо оорулардын жаралары. Ошолор менен ооруйт. Орозо кармап, мисалы үчүн доктурга келип текшерилди. Бүгүн текшерилди эле, ичинде язва бар деп айтты, көрсөттү, мына деп бардык анализдер менен турат. Бирок ошол оорулуу барды дагы мен орозо кармашым керек деген эле ойдо орозо келип калганда орозо кармады. Бул 10 күндөн кийин өзүнүн жакшы результатын бере баштайт. Өзүн жакшы сезе баштайт. 20 күндөн дагы жакшы сезе баштайт. Бунун дагы жанагы себеби эмнеде? Медициналык терминде эмне үчүн ошо жаралар ашказанда айыгып баратат да, ошо ачкачылык? Биз тамакты туура эмес жеп көп жеп алып атпайбызбы? Ал кезде ашказан өзүнүн функциясын толук аткара албай калат. Себеби тамактын баарын сиңире албай калат. Андан сиңире албай калганда четтерине шлактар, таштар, бүт налеттордун баары жармаша баштайт. Жармашканда бул калып кете берет да, чогуло берет. Анан бизде жана ожирение дегенге алып келет. Ожирение билесиз, дүйнөдө семирип кетүү. Ошол семирип кетүү дүйнөдө 50% адам ошол оору менен жабыркайт. Анан сиз айтып аткан ошол эле баягы кант оорусу, кант диабети, башка оорулар, ошондон жүрөк оорусу ошондон чыгат. Ошолордон пайда болуп бири-биринин аркасынан чыга баштайт. Ал анткени ашказандын тегерегинде кан айлануу система жүрүп атканда, ашказан туура эмес бөлүп берип атат тамакты толугу менен, иштете албай атат, жеп аткан келген тамакты переварить сиңирип бүткөнгө чейин дагы башка тамак келип чыгып калат, аны баштап сиңирип атат, дагы башкасы келип атат. Ошентип катар-катарынан пробка болуп баштаганда бул чыгарыш керек да, бошотуш керек орунду. Анан
тегерегинде кан айланып, кан тамырлар бизде кысыла баштайт. Ошодон улам ден соолук бузула баштайт. Биз азыркы биздин да журналисттер атайын айтылып аткан ошо орозонун ден соолукка болгон таасирлери жана кандай тамактануу боюнча биз да мынакей сөз козгоп калдык. Атайын сюжет даярдады эле, мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону көрүп коюп андан уруксат берсеңиз маегибизди улантсак. Рахмат. Кыргызстан дин башкармалыгынын Фадва бөлүмүнүн башчысынын айтымында, орозо кармаган жаран өз убагында ооз ачып, соорго сөзсүз түрдө туруусу зарыл. Адал нерселер менен тамактаныш керек. Ошол ооз ачарда пайгамбарыбыздын сүннөтү экен. Бул мүмкүн болсо курма менен ооз ачкан бул абдан жакшы, сүннөткө ылайык деп айтылат. Ал эми сохор деп коет, эртең мененки тамакты ошо көпчүлүк уйкунун айынан тамактангысы келбей турбай эле орозону улантып кете берет. Бул жерде айта кетиш керек, негизи сааркы тамакта пайгамбарыбыз береке бар деген. Ошондуктан сааркы тамакка туруп, бир аз болсо дагы ооз тийип жатыш керек. Себеби сааркы береке тамактан ооз тийип калышлык үчүн. Акыркы учурда орозо туткандардын саны арбып барат. Биздин чыгармачыл топ шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзгөндө көпчүлүк орозо кармашып, битир садакага активдүү катышаары белгилүү болду. Ооба үйүндө орозо кармаган жашы күнөөлөрдүн бардыгынан алыс болот да. Орозо убагы аябай жакшы убакыт, береке. Буйрса кармап турабыз. Кармаса жакшы эле болмок, бардыгы ар ким өз үчүн да. Орозону мен ушул жакта окуйм, ислам университетинде, ошол ислам университетинде окугандан бери кармайм. 2 жыл болду. Белгилей кетсек, Рамазан айы 30 күнгө созулат, бирок айдын чыгышына карата 1 күнгө жылып кетиши мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз маегибизди улантабыз, дагы бир жолу эскерте кетейин, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ошо орозонун ден соолукка болгон таасирлери, касиеттери тууралуу ой пикирлериңизде же суроолоруңуздар болсо, биздин адиске 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми менин суроом Нургазы Аскарбекович, мынакей биз жогоруда көргөн сюжетте айтылып өттү, орозодо кандай тамактануу керек деген. Мен сиз эми буга медициналык дарыгер катары көз карашыңызды билгим келип атат. Ооз ачууда, анан ифтарды ооз жабууда кандай менен тамактанышыбыз керек? Ифтарда мусулманчылыкта биринчи атайын, анан медицинаны кошуп айтайын. Анткени мусулманчылыкта ашказанды 3кө бөлүп толтургула дейт да. Биринчиси тамак аш менен, же болсо нан, жанагы жер жемиш менен, экинчиси суу менен, анан үчүнчүсү боштук калсын дейт да. Анткени биринчи нафсыга алдырып эле көп жеп ала турган болсок, боштук калбай калган болсо, биз денебиздин бүт физиологиялык, медицина менен айтканда, физиологиялык биздин турушубуз, турпатыбызды тырмактын учунан чачтын учуна чейин кыйнайбыз да. Анткени бизде курсагыбыз түртүп калат биринчиден, экинчиден ошол жерде воздух ала калбай калганда ашказан өзүнүн кызматын аткара албай калат экен. Анан бул биринчи. Анан экинчиден медицинада жегенибизде бизде ар климат ар түрдүү желгендиктен улам кээ бир жерлерде ачууну же болбосо аябай куурулган тамакты көп жашайт. Ошол көбүрөөк ден соолугуна пайда берет деп. Кээ бир жерлерде эт жешпейт. Биздин климат боюнча бир аз камыр, этти жеп көнүп калганбыз. Биз жалаң жер жемишке өтүп кетелик десек, ага болбойт. Медицина болсо уруксат берет. Жалаң жер жемишти жеп, ден соолукту чыңаганга болот экенин көрсөткөн. Ач болбойбу? Ошол ачка болот, бирок организм биздин физиологиялык түзүлүшүбүз ошол көнүп калат. Жалаң жер жемишти, фрукты же болбосо мөмө жемиш, эртең жакында мына жашылча жемиштер чыгып атат. Ошолордон жеп өзүбүздүн ден соолугубузду чыңай турган болсок, абдан жакшы болот. Ашказанды майлуу
же болбосо куурулган, же болбосо дагы бир ошо аябай ачууларды жеп биз өзүбүздүн ден соолугубузду бузабыз да. Биз өзүбүздүн өзүмөн деле алсам тыя албайбыз. Куурулган эт турса, кыргыз болгондо этсиз камырсыз казы ката турса аны катып кыйып кетебиз. Жей албай койбойбуз. Камыр менен беш бармак турса, эт менен турса жешке майга толгон аш турса кантип таштап кетет. Кете албай калабыз да. Бирок бул туура эмес да. Орозо мезгилинде бирок мындай тамактануу өз ден соолукка зыян болсо. Зыян. Анткени эртеден кечке бош жүрөт ашказан, бошойт, эчтеке калбайт. Калбай калганда биз анын үстүнө катар майлуу же болбосо кыйын сиңе турган тамактарды киргизип койсок, ашказандын иштөөсү кыйыныраак болот. Кечиресиз, бизде телегөрүүчү байланышта бар экен. Укулук майыр сулансак, саламатсыз урматтуу телегөрүүчү, угуп атабыз. Сизди сурооңузду, оюңузду билдирсеңиз болот. Угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Угуп атабыз, айта бериңиз. Саламатсыздарбы, мен Нургазы мырзага суроо берейин дедим эле. Азыр канча жылдан бери орозо кармап, орозону ачкан эле суу ичип, суудан кийинде жана эме жеп атпайлы финики. Эгер болсо финики жеп эле суу ичип эле ошентип тозушканда, ооз ачышканда, азыр милдеттүү түрдө финикини жеп туруп ачыш керекпи, оозду же финикини жей эле ачып немесе орозо кабыл болбой калабы? Азыр баары финики өлүп кетишти да, ошо финики жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Суроону түшүндүм. Оозду ачууда сен муну менен ач, баары туш келген менен ач деп буйрулган эмес. Медицинадагы биринчи ачка жүргөндө кургак тамакты жеп алып, ашказанга күч келтирүү туура эмес болот. Бул жүрөккө да күч келет. Кургак тамакты эле жеп алсак. Бул апабыз айткандай, суу менен ачып туруп, анан финики жеп атпайбызбы? Бул туура эле. Финики жок болсо, тамак нан менен жеп ачып кете бергенибиз болот. Финик эмне үчүн жейт, эмне үчүн деп суроо берип атат. Анткени бизде бүгүнкү күндө анын кандай ден соолукка пайдасы бар дегендей да. Бүгүнкү күндө бизге жетиштүү болуп калды. Мурда чет элден алып келүү же болбосо биз жешибиз кыйын болсо, бүгүнкү күндө кеңири болуп калды. Арзан баада, дасторконго койгонго да көрктүү болот. Ошон үчүн баары коюп кеңири желип калды. Муну жегенде пайда болот. Зыяны жок. Кечиресиз. Да, бизде телегөрүүчү байланышта бар экен. Укул. Саламатсыз, урматтуу телегөрүүчү, угуп атабыз, сурооңузду, оюңузду билдирсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз, саламатсызбы? Алло, салам. Алейкум салам. Алло, салам. Алейкум салам, сүйлөй бериңиз. Розаке кандай? Алхамдулилла, жакшы. Розаке могу. Жоголуп кеттиңиз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Дагы бир жолу аракет кылып көрүңүз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Дагы менин суроом негизи жалпылап айтканда орозо мезгилинде демек майлуу тамактарды, биз көнүп калган эттерден алысыраак болуп, негизи суюк тамакка, суусундукка, андан тышкары жер жемишке көбүрөөк көңүл бурган туура болот экен демек. Медициналык көз караш. Медицинада орозо мезгилинде эле эмес, бул деги эле күнүмдүк жашообузда майлууну азыраак жесек, куурулган тамакты азыраак жесек, анан жер жемишти көбүрөөк жесек, бул ашказанга жакшы иштешине алып келет, кан айлануу системаларын жакшыртууга алып келет. Рахмат. Да, телегөрүүчү байланышта бар экен. Укул, саламатсыз, урматтуу телегөрүүчү. Угуп атабыз, сыналгыдан алысыраак болуп, сурооңузду бере бериңиз. Рахмат. Мен больницага доктор болдум атын билем да. Анан эртең врачка көзүнө ошо немелер каналдар жабылып калган деп капать этебиз дейт да. Өзүм орозо болчумун. Кандай болот ошону жооп берип койсоңуздар. Жолум ачылып кетеби, көзүмө капать этип аталаганда. Чоң рахмат сурооңузга. Көзүнө тамызса ачылбайт ооз. Себеби бул ичкерге кирип курсакты тойгозбойт. Анан капать этет дегенде кан тамырга ала турган болсо бул ооз ачылып калат. Демек, урматтуу телегөрүүчү, көзүңүзгө тамчылатсаңыз болот экен, оозуңуз ачылбайт экен, а бирок кан тамыр аркылуу анда баягы дары кирсе, оозуңуз ачылып кетет экен. Демек, колдон келсе мен сизден суранарым, орозоңуз кабыл болсун.
кечинде деле баягы ошо Ооз ачкандан кийин. ооз ачкандан кийин деле дарыгер менен акылдашып адам деле макул болот болуш керек. Күмөн санабай кечинде барып деле ошо саат 8:30 кийин барып дарылансаңыз туура эле болот го деп ойлойм. Себеби менин тааныштарым бар азыр ошо дарыгерлер менен акылдашып алып ошентип кечинде ооз ачкандан кийин дарыланып атышат да. Бул туура го деп ойлойм да. Ошол туура болот. Эң туура болот го дейм. Эми баягы оозду ошо орозодо кармап мынакей адис катары айтсаңыз да, кандайдыр бир илдеттерден баягы оорулардан айыккан фактылар барбы сиздерде? Бар. Бул бизде дүйнө жүзүндө деле бизде деле кездешип атат. Себеби дегенде орозо кармоо менен бул көп ооруну айыктырса болот экен да. Биз мына кишини мынантип айыктырдык же болбосо айыкты деп айта албайм, бирок статистика боюнча же болбосо маалыматтар, акыркы жылдагы маалыматтар боюнча бизде жада калса жанагы сиз айтып өткөн кан сахар диабети, кан оорулары, Кечиресиз, телегөрүүчү байланыштыр экен, андай маегиз улантсак. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, атабыз сурооңузду, оюңузду билдирсеңиз болот. Угатабыз. Алло, угатабыз, саламатсызбы? Алло, саламат. Мен суроо берейин дедим эле. Суроо мындай, ашканданда язга жөн эритеги язга кармаса болобу, орозо же болбойбу? Ашканданда язга жон эритеги язга. Рахмат, түшүнүктүү. Ашканда жара 12 ичегиде жара бар дейт, ошого кармаса болобу дейт орозосу. Эгерде өзүңүздү жакшы сезсеңиз, же болбосо дарыгер уруксат берсе, кармаш керек. Анын дагы өзүнүн этап деп коебуз, өзүнүн ошол оорунун күч алып кеткен же болбосо жеңил түрлөрү бар. Эгерде ошол жеңилирээк түрлөрү болгон болсо, анда орозону кармай берсе болот. Кайра ошол оорудан арылышына, ошол оорунун сакайышына, айыгып кетишине бул орозо себеп болуп калышы мүмкүн. Демек, урматтуу телегөрүүчү, орозо кармаардын астында балким ошо сиз өзүңүздүн дарыгериңизге барып бир сыйра гастроскопиядан өтүп коесузбу, же болбосо анын кеңешин угуп коюп, андан кийин анан орозону кармоону же кармабоону адис дарыгери чечет экен да. Сурооңузга рахмат, жооп алдыңыз деп ойлоймун. Уланта берсеңиз, ошо оорулардан айыккан фактылар статистика боюнча. Ошондо бизде жанагы айтып кеткен оорулардан сырткары бул тукумсуздук менен жабыркагандар да бар да. Бул ошого дагы орозо акыркы мезгилде азыркы акыркы мезгилде аябай күчөдү. Кимден сурасаң эле балам жок же болбосо балалуу болбой жүрөм деген учурлар болуп атат да. Бул орозо кармоо ошол тукумсуздукту да жоет экен да. Кантип бул 1975-жылы Аман Кот деген ошол бир окумуштуу жаныбарлардан текшерип көргөн. Бул жаныбарлар болгондо уй, кой, андан сырткары тоок, балык, ошол жаныбарлардан текшерип көргөн. Эми балыкты мисал кылган, тоокту да мисал кылган. Балыкты дейт ачка койгон судачы, эчтеке берген эмес. Бул бара-бара икрасын көбөйтүп таштаган. Бир аз өзүн арыктап, анан кийин ошол жанагы өзүнүн өз милдетин туура аткаргандан улам икраны көп таштай баштаган. Андан сырткары бир орус окумуштуусу тоокту ачка койгон. Булар бири менен чокушуп кетпесин деп суу койгон алдына. Суудан сырткары жанкы эмоцияга алдырбаш үчүн атайын бизде дарылар бар. Ошол тооктарга дагы ошондой дарыны коюп койгон да. Бул ошонун экөөнү менен азыктанып отуруп, тооктар өзүнүн күчүнө келген, анан чөжөгө окшоп туруп катуу үн чыгара баштайт. Катуу үн чыгарып, анан өзүн жеңил сезип, анан дагы байланышта телефон бар экен. Угуп коелу. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, атабыз, сиздин сурооңузду, оюңузду билдирсеңиз болот. Саламатчылык. Роза Каримов, сиз тиш доктор экенсиз, орозо кармайт экенсиз. Карматканда, жапканда тишти чаңдан же дарын жыттары ооз ашып калбайбы? Рахмат сурооңузга. Жумушуңузга тиешелүү айтып атат. Сиз тиш доктор экенсиз, иштеп атканда дарылап атып, дарын жыты же чаңдары кирип кетип оозуңуз ачылбай. Негизи эле ошо сиздин иш аркылуу эле ушундай иш менен алектенген адамдарга, ошол эле ашканда да иштеген поварлар болобу, же сиздин кесипти иштегендерге оозулары ачылып калбайбы чындыгында эле? Ушул суроону көп беришет. Анан аябай мындай эң мындай талуу суроо десек да болот да. Анткени туура айтат.
чаңыйт оозун ичи, тишти дарылап атканда чаңып кетет, анан жутулуп кетет. Ошону этият кылыш керек. Азыр жаңы технологияда иштеген врачтар билишет, суу менен иштешет дагы, тишти чаңытпай дарылайт. Анан суу оозунун ичине жарым түшкөндө эле өзүнүн плесосу бар, соруп кетип турат да. Ошол кезден оозунун ичине ашказан жака суу кирип кетүү коркунучу азыраак. Бул телекөрүүчү, бул сиз жалпы тишти баягы дарылоочуну айтып атасыз, дарыгер эме. Телекөрүүчү оорукчандык эмес, сиздики сурап атат да, дарыгердики. Сиздики оозуңуз ачылып калбайбы, орозо кармап атканда деп атат. Чаап сизге мурдуңуз менен ошо чаңдар кирип, же болбосо кандайдыр бир дарыларды кирип кетип, оозуңуз ачылбайбы деп сурап атат да. Биз албетте колубузга перчатка кийип, мурдубузга маска таккандан кийин ал чаң бизге келбейт, сыртында калат. Оозунун ичине дагы кирип кетүү коркунучунан толугу менен арылабыз да. Демек, оозуңуз ачылып кетпейт экен да? Оозуңуз ачылбайт. Буюрса көп жылдар бери керек. Жакшы айтып аттыңыз эле, мага кызык болуп атты эле, жакшы фактылар менен тоокторду айтып өттүңүз, балыктарды айтып өттүңүз ушу. Тукумсуздукту жеңүүдө бул орозонун чоң касиети бар деп айтып атасыз да. Ошол профессорлордун жүргүзгөн эксперименттеринен улам биз ушуга келип токтолсок болот да. Ден соолугу жакшы адам көп нерсеге күчү жете алат да. Демек, жанагы айтып кеткен тооктор жөнүндө айтып атпадык беле? Бул ошол ачка калгандан суун ичип, өзүнүн ден соолугу жакшы болгондон улам жана өзүнүн жумушун, же болбосо жумуртка берүү, өзүнүн жумушу жумуртка берүү да. Ошону толук кандуу аткара баштаган. Бул бир ай ошондой орозо карматкан тоокторго тамак бербей, же болбосо аз-аздан берип, суу менен жанагы дарыны берип турган. Алдары просто бири-бири менен урушуп кетпеш үчүн психоэмоционалдуу биздин ар бирибизде бар да. Ошону токтотуп туруу үчүн, эмоцияга алдырып бербеш үчүн тоокторго берген дарындан улам булар жумуртканы бир айдын ичинде 63%га көтөргөн, 2 айдын ичинде 91%га көтөргөн. Анда биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында тоок өстүрүп аткан тиги тоок баккан фермерлер болсо, анда эртең сиздин телефонуңуздун иштеп таап барып сизден сурайт го, кантип мынтип жумурткарды көбөйтсөк болот деп жакшы ойлорду айтып атасыз. Андан тышкары жалпы эле негизи эле демек фактылар бар экен. Бул ооруларды жеңүүдө чындыгында эле орозонун касиеттери орду чоң десек болот экен. Анан дагы бир суроо жаралат да, мынакей ашказан боюнча биздин дагы телекөрүүчү суроо берип өттү, менде да суроо жаралат. Ашказанда чындыгында эле баягы ошо жаралары көбүрөөк адамдар кармабай деле койсо болобу? Болот. Эгерде докторлор ошол ашказандагы жаранын чоңдугу дайым тамак келип туруусуна, же болбосо тамак келбей калганда андан да күчөп кетүүсүнө, обострение деп коебуз, ошондой болуп кетүүсүнө шарт түзүлүп калса анда кармабаш керек. Себеби бул суроону берип аткан менен кошунам суранды эле. Ал киши быйыл орозо кармап келатып, быйыл кармабай калыптыр, себеби ошо гастроскопияны жупса ичинде жара чыккан экен. Дарыгерлер айткан бош, кармабай калдым деп суроону берди эле, мен берип атам. Демек, урматтуу кошунам, кармаганыңыз туура эле болуптур, себеби дарыгер туура эле кеңеш берген экен, биздин дагы мынакей адисибиз айтып атат. Эми өзүңүзгө токтолуп өтсөк. Өзүңүз канча жылдан бери орозо кармайсыз? Мен жалган айтпайын, студент кезден бери кармайм. Бул 2000 жыл десем болот, же болбосо 97 жылда студент кезде тамак жоктугунан орозо болуп 2-3 жыл кармалган, же болбосо тапканыбызды жеп ушундай болуп кармалган. Андан кийин ошо 2000 жылдан бери калтырбай кармалган. Жакшы, анда Нургазы Аскарбекович, айтсаңыз, орозонун демек мына сиз анда эсептегенде 20 жыл деп эле болуп, 20 жылдан бери кармап келатыптырсыз. Орозонун сизге ушул өзүңүзгө алып келген пайдасын, ден соолугуңузга болгон пайдасын байкап көрдүңүзбү? Албетте, себеби тажрыйбаңыз бар экен да чоң. Башында эле билинет, орозону кармаган күндөн баштап эле билинет. Биринчи 2 күндө кыйналган болсок, кийинки күндөрү жеңил болуп баштайт. Себеби мурда нафсы деген бар да. Бизде жегин келет, көргөн нерсени алгың келет, даамын билбей эле жеп коесуң. Анан орозодо алып жейин десең дагы бул мен орозомун деп токтотуп калам. Бирок мен өзүмдү орозо кармагандан кийин ушунчалык жеңил сезип калам. Орозого чейин бир аз толуп калган болсом, орозодо бир аз арыктайт. Буну арыктоо максатында кармабаш керек. Бул мен өзүмдөн алсам,
арык жүргөн кезде орозо кармап толгон учурларым болгон да. Бир аз өзүм баягы формага келген демек учурлар. организмдин конституциясына жараша болот да, адамдын ар бир адам конституциясы бар да, ошого жараша болот да, кээ бир толуп кетиши мүмкүн, арташы мүмкүн. Сиздин сөзүңүзгө мен да кошулуп кетем. Чындыгында эле орозо кармап атканда акыркы мезгилде мен байкап атам, баягы эки табак тамак жеген азайып, бир табак койтуп баратасың акырындап. Эми мен ушул нерсени сактап калгым келет да, мындан ары дагы кантип сактап калсак болот да, себеби 30 күндөн кийин ыйык Рамазан айы бүткөндөн кийин баягы тас кепибизди кийим келбейт да, кийип калышыбыз мүмкүн бирок. Туура. Ушул кезде бизге мусулманчылыкта буйрулган 1 жана 4 күндөрү орозо кармакла деп. Сиз жыл сайын, күн сайын, жумада 2 жолу. Бул деген сөз, сиз 1 күн орозо кармадыңыз, 2, 3 күнү көбүрөөк жеп алган болсоңуз, тамакты. 4 күнү ошол орозо кармоо менен баардык калган ичинде биз физиология, адамдын физиологиясы Эң жакшы ойду айттыңыз, билбептирмин мен ушуну. Адамдын физиология, биздин ден соолугубуз ушул ашказандан көз каранды болуп калабыз да. Мээбиз болсо бизге көргөн нерсени жактырып калса же деп айтат да. Подсознание ошону бизге ашказанга буйрат. Бул медициналык жагынан да, бул Куранда дагы, ислам дининде дагы, медициналык жагында дагы бул туура деп эсептелинет. Демек, бир жумада 2 жолу дагы бир жолдан ашка кармап коюш шарт, жакшы болот. Сонун болот. Мен ушуну билбептирмин, чынын айтайын. 1-4 күндөрү кармап койсоңуз, анткени сиз жума, 6 базар күнү 3 күн тамактандыңыз. Конок барасың, баягы кыргыздын баягы бешбатмактарын жейип, тояш деген толтура Кыргызда. Анан толуп калат, ал бир күн өзүн жакшы жеңилдеп калат ашказанда. Жакшы, биздин убактыбыз акырындап соңуна келип жатат да. Айтылбай калган ушул дагы кандай биздин ушул орозо боюнча, себеби телекөрүүчүлөргө да ден соолукка пайдалуулугу тууралуу көбүрөөк маалымат бергим келет да. Сиздин оюңузча кайсыл жактарды биз камтыбай кеттик, айтпай кеттик, ошого токтолуп кетсеңиз болот да. Бизде бул орозо тууралуу медицина менен айкелиштиргенде сөз көп, бүтпөйт экен. Анан кийин бизде биз орозо кармоо менен өзүбүзгө 2 нерсени алсак болот. Биринчиси ооруну алдын алуу, экинчиси ошол бар ооруну айыктыруу. Жана ашказан оору, жүрөк оору, психикалык оорулар дагы буну менен айыгат да. Ошон үчүн мен айта кетчү нерсе, орозо кармоодо биз өзүбүздүн ден соолугубузду чыңайбыз. Өзүбүздү бир эле ден соолугубузду чыңабайбыз, жанагы мусулманчылыкта айтып өткөндөй, бизде ар бир адамда жашагандай нафсыны байлайбыз, нафсыны тыябыз. Сизде толук мүмкүнчүлүк бар, сизди көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө ошо ыйык Рамазан айында, ошо ыйык орозо айыбызда көрүп аткан каалоо тилектериңиз болсо, момун-мусулмандарга айтып кетсеңиздер болот. Урматтуу момун-мусулмандар, бир туугандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушундай сонун каналда, сонун эфирде жакшы мүмкүнчүлүк болуп сиздер менен бөлүштүк. Мындан да көп нерсени сүйлөшсөк болот эле. Убакыттар азыр ооза чар жакындап калды. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кудай буйруса, ден соолукту чыңоонун же болбосо оорубай жүрүүнүн бир жолу орозо кармоо. Орозо кармоо менен биз 3 нерсеге жетсек болот экен. Биринчиси ден соолугубузду чыңайбыз, экинчиси өзүбүздүн жеген тамак аштан эконом кылып калсак болот экен, үчүнчүсү кайра ооруп сатып алган дары-дармектен эконом кылсак болот экен. Биз 1000 сомго жеген болсок, 3000 сомго дары сатып алып атабыз да. Ошон үчүн сиздерден терең сураныч же болбосо каалоо тилек, ошол тамактанганда туура тамактансак, биздин бир эле ден соолугубуз чачыбыздын учунан баштап көзүбүз, кулагыбыз, мурдубуз, оозубуз, тиштерибиздин баары ошол тамактануудан жакшырып, айыгып, ден соолугубуз чың жүрөбүз. Рахмат. Алтындай вактыңызды бөлүп келгениңизге Нургазы Аскарбекович чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин телеканалдын атынан ишиңизге ийгилик, андан тышкары орозоңуз кабыл болсун демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетейин, бүгүн студияда биз орозонун ден соолукка болгон таасирлери тууралуу кенен маек курууга аракет кылдык. Ал жөнүндө маалыматты бизге Каримов Нургазы Аскарбекович берди, тиш доктору, имплантолог, Асур Дент клиникаларынын негиздөөчүсү. Биз менен чогулгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.
ITV Акнет менен интернетиңди жаңылант. 60 мегабит секундасына ылдамдыкка чейин